Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүткүл аламды жараткан чексиз кудуреттин ээси Аллах Тааламдын аты менен баштайбыз. Ошол Аллах Тааламдын мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен, ошол улуу Аллах Тааламдын фазлы карамы менен берешен мусулман бир туугандарыбыздын берешендиги, жомарттыгы, айкөлдүгү, чынчылдыгы себеп болма. Караңыздар, Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фондунун 19-үйү дагы башталган эле, кырышасы буйруса, эртеңден рейкалары кагылып, шипырлар келип, Кудай буйруса кырышасы дагы бүтөт. Кырышасы бүткөндөн кийин ички иштерин дагы усталарыбыз башташат. 2 бригада иштейт, Кудай буйруса. Сыртына 1 бригада, ичине 1 бригада. Ошол себептен биз өзгөчө берешен мусулман бир туугандарыбызга ар дайымкыдай кайрылуу жасайбыз. Бардыгыбыз бирге турган болсок, бул үйдүн бүтүшү кыйын болбойт, жеңил болот. Инсанга кыйын болушу мүмкүн, бирок Аллах Таалама кыйын эмес. Биз бүтүрө албашыбыз мүмкүн, бирок Аллах Таалам бүтүрө алат. Ошол себептен Аллах Тааламдын ыраазылыгы үчүн, Аллах Тааламдын мээрими менен ырайымына бөлөнүш үчүн Аллах Таалам инсандын акылы жетпей турган жараткан бейишини өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө важип кылыш үчүн ушул эжебиздин дагы сүйүнүшүнө, кубанычына себеп болуп, иншалла ушул үйүбүздүн бүтүшүнө дагы бардыгы себепчи болуп калайлы иншалла. Шипер керек туугандар, ушул торсун, стропилдердин акчаларын берип койсок жакшы болот. Усталардын акысы Аллах Таалам ыраазы болсун. Ушул иштерге жардамдашып, көмөктөшүп койсоңуздар өтө жакшы болот иншалла. Аллах Таалам баарыбыздан ыраазы болсун иншалла. Аллах Таалам өзү ыраазы боло турган амалдарды кылганга Аллах Таалам баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Өмүрүбүздү сахабалардын өмүрү өткөзгөндөй Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.